Талант бул жараткандан берилген олжо деп, табигат тартуулаган таланты менен оончулук өнөрдү улантуучулар элибизде көп. Кыргыз музыкасына кайталаңыз керемет оондору менен сүңгүп кирип, ар бир угуучунун жүрөгүндө ырлары менен жашап келген композитор Каныкей Эралиева. Тепте илгертен ошо бала кезден мен негизи ошо мамам Малике Гүлдүндө анан ата папам экөө студент болуп окуп атканда чоң энемдин колунда ошо улуу баласы калыптыр да 1 жашар. Чоң энем багып анан ошо бала чарчап калат. Анан кийин ошондон баягы коркуп калышканго аябай мен төрөлгөндө эле анан тайынеме аты каалый да апама бериптир да сен коркуп калыптыр го дагы эмне деп анан мен ошол көлдө чоңойдум. Кожояр деген айылда ошо апам раматылык ошол жакта чабан болуп, жылкычы болуп, ошондой көп баягы колхоздун жумушун көп иштеп, абышкасы көчү таятам экөө. Кымызга жеңе кан коштуң беле, татымы кетпей таңдайдан деле, тамылжып жүзүм өзүң окшоп, өңдөнө түштүм татканда, өңдөнө түштүм татканда эле. Бала чагым балдай ширин күндөрүм, танда үзүп таттуу өмүр гүлдөрүн, ата журттун асылдыгын тутуп, ырым менен бул ааламды түрлөдүм деп, композитордун чыгармачылыгы бала кезден башталган. Мектепте окуп жүргөндө эң жакшы көргөн сабагым музыка болгон. Алгач өз алдынча баянды үйрөнүп, обончу Маданбек Алмакуловдон сабак алган. Кийин апам Рыбачыга көчүп келди, азыр балыкчыга. Анан ошол жерде 1-класска барып, ошо мектепте баягы 1-класста ким ырдайт десе эле мен чыгалчы, колду көтөрүп мен деп. Ошол анан ошентип анан ыр деген сабактан 5 алам. Аябай анан кийин ошо менен кийин анан баягы апам Акталага мамама жардам берген барат да. Мен апам менчик кызымын. Анан барганда ошол жерден тиги Маданбек Алмакулов деген залкар оончу өткөн да, жаш эле өтүп кетти а киши. Анан ошол киши баягы мамам суранып, ушу экөөбүз ошо Маданбек Алмакулов агайга алып барып үйүнө, анан ошого бир баян же аккордеон үйрөт деп, музыкага баянды үйрөттү. Адал эмгек астыңа, үстүңө тон кийгизет дегендей, композитор Турдубек Чокуев менен Каныкей Эралиеванын балалыгы бирге өтүп, музыкага болгон кадамы бирге башталып, аспапты бирге үйрөнүп, ыр дүйнөсүнө бирге келишкен. Маданбек Алмакуловдон үйрөнгөн боюнча Турдубек үйрөнүп алды тиги баянды. Анан кийин атасы гармошка алып берип, гармошкага кыргыздын оону келбейт экен деп анан кийин баян саттырып алды да. Анан баян биздикинде да биздин үйдө. Анан ал ушунча ойнойт эле. Күн түн дебей эле ошо баянды кучактап элечи. А мен жанында жүрөм. Турдубек үйрөтүп койсоң, үйрөтсөң деп. Анан ал чулчуңдай жок эмне үйрөнүп ал өзүң эле мындай. А мен көкбет кыз экенмин көрсө, аябай тырышып атат. Анан Турдубектин жанын койбой анан Калыбек байкемдин Долон деген ырын а кезде ошо хит болуп атыптыр. Долонду анан бир до мажорду үйрөнгөм. Бүттү ошо менен анан менин чыгармачылык жолум ошентип башталган. Турмушумда кача бир өткөндөр, кайдасыңар өмүрдөгү көктөмдөр. Жарыктылып сезимимди мекенин, достук сүйүш олаларын төккөндөр. Кайдасыңар кызгалдактуу көктөмдөр.
кереметтен мыкты тарбия алган адам деп композитор Нарын областынын Актал районунун Баятов айылында туулган. 1976 жылы Мурталы Күрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык хореографиялык окуу жайын баян классын бүтүргөн. Кан шаардык маданият үйүндө Кыргыз мамлекеттик телерадио компаниясынын хорунда эмгектенген. Мен ата-энем деле өздөрү таланттуу экен. Атам папам комуз черчи, мамам болсо мандалин чертип, ырдачу. Анан кийин мандалин деле таштап койду, бирок кыңымлымда ичке үнү бар эле мамамдын, папамдын коңур үнү бар эле ырдап калчу. Анан тайынем ошо аябай жомокту көп билген, аябай иштүү киши болчу. Боз үйдүн жанагы эшигине анан тиги ошо чий сокчу да, ошондой аябай таланттуу эле. Колубуз өнөргө жакын адам эле да. Анан ошо апам ээрчип жүрүп эле ошону жанагы кимде ырбачыда болсо, эми баягы Турдубек калып калды да Акталада. Анан ырбачыга келген кимде бар? Анан ошо сураштырып жүрүп, баян, аккордеон, гармошкасы болсо да сурап келчи эле, кызым үйрөнөт, ойнойт деп ошентип үйрөнгөм. Анан Турдубек оон чыгарып туруп байгөнчөгүм, аны көрүп алып кызыгам. Анан кийин ошентип үйдөн жарышабыз кечинде. Турдубек билген ырларын ырдайт, мен да билген, эки жаат болуп. Ошентип анан кийин баягы биз акырындык менен баягы өнөргө аралашып, билимге ушунча тойбой. Ал оон чыгарса, мен да оон чыгарып. Анан баягы 4-класс менен ушу эмне жөнүндө, бөбөктөр жөнүндө, мугалим, китеп жөнүндө ушундай ырларды оон чыгарып ырдап, анан ошондон бөбөктөр деген ырым оонум калган да. Кааларым курбу курдаш азиз достор, эч качан бүтпөсүн жол, бүтпөсүн жол. Ал жолду бала көрүп ошолордон, жыргалында бар болгула, жыргалында бар болгула, дайым бар бол. Жакшырдын өмүрү узун болот дегендей, композитордун жаңы жылда тосолу сезимдегиздер, ала тоо, апалар, аппак тоолор, бала жыты, айлы түн, акыркы коңгуроо, ак чөлмөк, балгымыз, ушундай эле балдар үчүн жазган бөбөктөр, жаңы жыл жылмаят, күлүп кой биздин бакча аттуу оңондору менен элге кеңири белгилүү болгон. Күрөнкеевке келип окууга өткүчө 8-класс бүтүп. Ошо менде уже бир топ оондун автору болуп калгам. Баянды кадырес ойноп, радиодо жана 5 сомдук радио бар эле, ошондо кулактын түбүндө да радиодон кетпейм. Ошондо кандай оон чорчулардын ырлары болсо, мисалы үчүн Рыспай Абдыкадыров, Аксубай Атабаев, Үсен Сыдыков, Алтынбек Коробаевдин жанагы Алтын Шакек деген, Тумарым деген ырлары биз үчүн эле хит болгон да. Сөз түгөнгөн жерде музыка башталат дегендей, музыка жаратуу дагы оңой иш эмес. Каныкей Эралиеванын оондурлары кыргыз жыттанып, мукам кайрыктарга ээ. Аны бул таланттын өркүндөтүүгө композитор Алтынбек Жаныбековдун эмгеги чоң. Күрөнкеевке келип бу жакта окуп баштагандан баштап, бул жерде өнөрдүн ушул жерде казынасы ушул жерде да музыка, профессионал музыканттар чыккан, биздин не деген залкар таланттар чыккан ушул жерден. Анан ошолордон кийин биз да улантып мына ушул училищаны бүттүк, ата экөөбүз ушул жерден кыз жигит болуп сүйлөшүп, экөөбүз анан үйлөнүп, анан искусство институты ачылган, аяктан окуп, композиторский композиция бөлүмүн 7 жыл окуп бүткөм. Алтынбек Жаныбековдун классында. Ошондой биздин алтындай агаларыбыз бизди окуп бүтүртүп, мына ушул жолдо келатабыз. Кайра ушул жакта иштеген атканыма 10 жыл болду. Тегеренем чаркайланып бала үчүн тебеленем, отко сууга канатын кайрылса да
Бала жыты ушу айтайынбы 86-жылдары чыккан, ошо кичүү уулубуз Арлен төрөлгөн жылы да. Уулубуз Нурлан төрөлгөндө Атайбек Арчыбековден ыр жазган. Кызыбыз төрөлгөндө Жан кызым деген ырын жазды. Ошо кызым арында анан Арлен төрөлгөндө ушу мен бала жыты деп чыгарып, мына быйыл 34 жыл болду ошого. Азыр кийим колунан келгенди ырдап атат ошону. Анан кийин ошол мен сүйүнүм элдик ыр болуп кеткенине. Себеби эне бала бул түбөлүк тема. Анан ошо бала жыты деп анан бул сөзү Субайла Абдыкадырованыкы да. Анан ошо Раматылла же ушу училищадан келип жолугуп, анан кийин бир китебин берди эле, ошондо бир эле куплети бар экен да. Алда бир эже ал мындай эмес сөз, кара сөз менен жазчу да көбүнчө. Анан ошо бала жыты деген анан кызына жазыптыр да, кайырмасы ошо кумарланаман сайын, кумарланаман сайын деген сабы бар экен. Анда башка кызына кетирген мурдуңа кара кызым ушундай да. Анан ошону эжеден сураным, ушуну жазайын эже десем, анан эже ушинтип 3 куплет кылып анан кайырмасын жазып берген да. Анан аны биз баягы ону жазып бүткөндөн кийин Атай ошо өзүнчө аранжировка кылып, аккордеон, плектер жок, скрипка. Мунарбек Атакелдиев деген кыргыз эл артисти, чоң скрипач болгондо, музыкант, ал ишине көз өтүп кетти. Ошо иш ойноп берген. Атай өзү аккордеондо, гитарада Кадыралы Артыков ойногон. Ошо 3 аспап трио менен жаздырганбыз. Комуз таңшып оюмсага бурулат, кең пейилдүү кыргызымда салтанат. Булбул таңшып күн шоласы чачырап, көңүл эргип, ыр оболо угулат деп, Каныкей Радиованын бактысына Атайбек Бүдөшев жолугуп, түтүн булатып, татыктуу уул кыздарды тарбиялоо менен бирге чыгармачылыкта эри шаркак обондорду жаратып келишет. Кош кайрык, кош жылдыз деп аталып, элдин сүймөчүлүгүнө ээ. Чыгарманы жазып атканда аябагандай сын көз менен карайбыз да. Момундай болуп калган жокпу, башка оюнчунун ырына окшоп калган жокпу депчи. Атайбектики, Атай меникин сындайт, мен аныкын сындайм. Кызыл чеке болуп кетебиз кээде. А бул мындай болуп атат депчи. Анан ошолонду баягы токтотуп койсоң, мисалы үчүн художникчи, сүрөт тартканда момундай холсту жаап коет го. Анан келип бир жерин бир тартып, кайра карап жаап, анан кийин келип да карап, ушинтип тиги бетин ачып алып ушундай. Биз да ошондой иштейбиз да, ал оонду баягы жаш кезибизде, студент кезде оон чыгарып алып эле, бүгүн чыгарып, эртең дирдиң деп бир 2-3 ушундай болгон. Радиого жаздыра калып, анан кийин могу жерин унутуп койгондо болмой, каппата могу жеримде болуп калыптыр деп өкүнгөн учурлары болгон. Ошон үчүн биз азыр шашпай, ушунча илхам келгенде болот, ушундай сон чыгып калат. Бирок ошону дагы аздектеп, бышырып, анан чыгарабыз. Бул жаздын жаралышы тетиги 90-жылдары. Анан бул Атайбек муну чыгарып коюп эле анан үйгө конок келгенде ошондо анан ырдап койчубуз да, мындай бля эмеличү. Анан 2007-жылдары ошол радиого жаздырып, муну Нурдин Төрөбеков жазып берди ушунун студиясында. 5-6 жолу жаздык муну, бир топ аябай. Ошо жазды тиги эл жакшы көрүп, баягы көп эме кылып айтышат. Ушундай капа болуп келип дейт, анан ушу эженин ырында окуй салып, көңүлүм көтөрүлүп калды деп жазыптыр да. Анан рахмат деп, мен ошондой эме кылдым да. Музыканын күчү карачы кандай.
адамга ушунчалык баягы көңүлүн көтөрүп, жашоого стимул берипчи, бул ыр аябагандай жакшы чыкса, элге аябай, адамга, пендеге бир жакшы таасири болот да. Акын менен сүрөткөрдүн мейкини чексиз дегенде, убакыт улуу мугалим деп улуу ойчулар айткандай, убакыт учкан куш. Ар бир өтүп жаткан убакытты туура пайдалануу үчүн максатты туура кою керек. Бул жатта Каныкей Эралиеванын бош убактысы жок. Бар болгон тажрыйбасын жаштарга үйрөтүү менен бирге жаңы угундурду чыгаруу менен алек. Азыр мындай жазам, бирок саз жазам да, аябай ойлонуп, көпкө сөздү карайм, акындардын жакшы ырларын карап, окуп, ошондон бир жакшы нерсени издейм. Баягы менин жан дүйнөмдө ушу жакын нерсени да. Ошондой акындар Назгүл Осмонованын жанагы Көөлтөр кеч деп чыкпады, ооба эсти деп алыптыр. Ошолор сүрөттөгү сүйкүмдүү жан ким дейсиң деген Сагын Акбатбекованын эженин сөзүнө жазылган. Андан тышкары ошол жана Сүйүнбай Эралиевдин 100 жылдар мындан кийин да деген ырына жаздым, ошо кийинки ондордун бирөөсү. Ырдалып бүтпөйт махабаттагы жакшы, ушундай жакшы эмелерди, ийгиликти алып келди. Сөзүн Адырбек Алымбековдуку. Анан биз баягы килем комбинатын тиги башкарып турганда Карабалтага барып, мен ырчы, оончо деген баары барып калганда ошо бир тоорларын берген да. Печатка басылган мындай, анан ошонун ичинде ушул ырдалып бүтпөйт махабат бар экен. Анан муну чыгарып алып, анан Атайбек ооруп калдым, бир ошко. Токтобаев иним күчтүү музыкант, анан ал эметип анан баягы ойноп көрдү да, анан бат эле илип алып, анан экөөбүз ырдап көрүп, анан ошо менен ошол Надырбек байкенин чыгармачылык кечесинде биринчи бетачары болгон. Тарбия берүү улуу иш, ошол аркылуу адамдын келечек тагдыры чечилет дегендей, Каныкей Эралиева үйдө эне болсо, иште улуу устат. Андан окуп билим алган жаштар республикабыздын булуң бурчунда музыка тармагында эмгектенип, өз ордун таап келет. Ал бул эмгектери үчүн Калой Молдобасанов атындагы сыйлыктын лауреаты жана бир канча ардак грамота жана медалдар менен сыйланган. Тарых бир жерден көрөт дегендей, эмгегинен баар тапкан элибиздин асыл кызына ийгиликтерди каалайлы. Ашырсын ары